Телефон текшерейин десем эле таксиге кирип ошол жерден ызы чуу башталып кетти. Аябай каршылык көрсөткөн сайын анан кызыктар боло баштадым да, эмне болду экен анчалык депчи. Кантип эле мен ошол сөздү өзүм каныман чыккан кызыма ошентип айтып калайын. Мен телефонду сизге көрсөткөнчө мен андан көрө өзүмдү бирдеме деп ушундай бир кыжырды келтирип. Жаш кезекте жоолукчан татынакай деп эле баягы тоок сүйүү сыяктуу эле үйлөнүп калганмын. Дайыма жашаган жокпуз да. 16-15 жаш бул жанагындай возрастта переходнойчу. Бул маалда катуураак кармап коюш керек да. Негизи жалпы канча балаңыз бар? Жалпы 17 балам бар. 17 бала тең сиздин каныңыздан жаралган балдарбы? Мен бала чакам. Сиздин каныңыздан жаралган. Келип алып аны тепкилеп сабай бербесем, мен эмне болуш керек? Азыркы жашап аткан аялыма асылып, анын ичине тебип, анын боюна түшүрүп, мен андай сөздү өлүп кетип атса да, пистолет такаса да айтпаймын. Менин кызым такыр андай эмес, жакшы окуйт чындыгында. Эми бир аз көкпетирээк характер болушу мүмкүн, бирок анчалык аморалдык жолго эч качан түшкөн эмес, түшпөйт дагы буюрса. Кызымдан кечирим сурайм. Ошол ушундай туура эмес болсо дагы, кандай туура эмес сөз чыгып кеткенге мен кечирим сурайм чындыгында. Менин кызым сопсон, жакшы окуган, эми эле өсүп келаткан, буюрса келечеги кең кыз болот. Мен мурунку келинчегим менен сүйлөшүүдөн да коркуп калдым. Кандай провокация, кандай сценарий ойлоп табышет, мен такыр коруп калдым.